Жекшембиде Нью-Джерсидеги мечитте имамды бычактаган деп айыпталган 32 жаштагы адам дүйшөмбү күнү түштөн кийин сотто адам өлтүрүүгө аракет кылган деген айыпты мойнуна алды. Сериф Зорба Патерсон шаарчасындагы Умар мечитинин имамы Саед Эль-Накибди бычактаганы үчүн камакка алынган. Мечиттин басма сөз катчысы Абдул Хамдан CNN телеканалына билдиргендей, учурда имамдын абалы туруктуу. Эль-Накиб эртең мененки багымдат намаз учурунда болжолдуу саат 5:30 чамасында биринчи рекеттин саждасында бычакталган. Окуя тартылган видеодо мечитте намаз окугандар 5 сап болуп тизилип турганын көрүүгө болот. Алар тизилеп намаз окуп жатканда 3-чү катарда капюшон кийген адам имам турган жайга жылып башка сыйынуучулардын үстүнөн басып өтүп, оң колун тизилеп олтурган имамдын артына бычакты матырып алганы видеодон көрүнүп турат. Андан соң гана жамаат тоскоолдук кылат. Кол салган киши элди түртүп, мечиттин сыртына качып кетүүгө аракет кылганы видеодон көрүнүп турат. Округдун прокуратурасынын маалыматына ылайык, Зорбага биринчи даражадагы киши өлтүрүүгө аракет кылуу, 3-чү даражадагы куралды мыйзамсыз максатта сактоо жана 4-чү даражадагы куралды мыйзамсыз сактоо боюнча айыптар тагылган. Стамбулдун тургуну Зорбада мыйзамсыз курал сактоо боюнча айыптарды мойнуна алган жок. Анын өтүнүчүн дүйшөмбү күнү Зорбанын атынан коомдук жактоочу киргизген. Шектүү сотко Патерсон шаардык сотунун судьясы Винченцо Стампондун алдына кызгылт сары түстөгү комбинезон кийип, узун чачтары көбүнчө жүзүн жаап турган. Зорба сот кызматкерлери менен түрк котормочу аркылуу байланышкан. Стампоне Зорбадан азыркы дареги тууралуу сураганда Зорба Патерсондо жашаганын, бирок так дарегин айткан эмес. Зорба убактылуу кармоочуга камалды. Анын кийинки соттук отуруму бейшембиге белгиленген. Прокуратура Зорбанын иши боюнча кошумча маалымат бере албастыгын тергөө жүрүп жатканына таянып билдирди. Ал болжолдуу 26 жылга кесилиши мүмкүн. Орозонун күндөрүндө жакшы ишке себеп болуп, ушул эженин операциясы үчүн жардам колуңуздарды сунуп сооп таап калыңыздар. Боору жабыркап ичине суу толуп, тез арада Индияга операцияга барбаса, аягы жаман болот. Келиңиздер, баарыбызда ийне бар. Бир сом болсо да жардам берип, Алланын ыраазычылыгын таап калалы. Бүгүн 6 апрель 2023 жыл, мынакей аз эле күндүн ичинде мынакей 55 000 акча чогултуп бердиңиздер. Эмеге котором деген болсоңуздар, Поводбек деп чыгат биздин карталар. Ошол эмеге которуп, анан Эдинса катары дагы салып кое берсеңиздер болот. Кеңири которуп, бизге ушул номерлерге WhatsAppка байланышка чыксаңыздар дагы болот котором деп. Эгер сурайм десеңиздер, ушул WhatsApp номерлер сиздер үчүн дайыма жанык.